Өткөн ишембиде Бишкектеги Чүй жана Манас проспектилеринин кесилишинен Рыскулов көчөсүнө чейинки тилкеде жолду каршы тилкеге бөлө турган экинчи чийин пайда болгон. Ал эми биринчиси өткөн жылы Кытайлык компания оңдоо иштерин жүргүзүү учурунда пайда болгон. Негизи жол эрежесине ылайык жолду каршы тилкеге боло турган бир гана чийин болушу шарт. Мындан улам бул эки чийиндин пайда болушу менен айдоочуларга бир топ ыңгайсыздык жаралып, ал тургай авариялык кырдаал пайда болду дегендер дагы бар. Бишкектин негизги трассаларынын бириндеги жолду эки каршы тилкеге бөлүп турган кош сызыктан бирөө эмес, экөө түшүрүлгөнү шаар тургундарынын шакабасына айланды. Айрымдары бул чийиндер велосипед тепкендер үчүн түшүрүлгөн болушу мүмкүн деп чыгышты. Айдоочулардын нааразычылыгын жараткан бул кош сызык көрсө өткөн жылы туура эмес түшүрүлүп калган экен. Анда Кытайлык компания жолду эки тилкелүү кылып салган. Ал эми коопсуз шаар долбоорун алкаганда бул көчө 3 тилкелүү болушу керек экен. Бир жылдан кийин гана Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Манас проспектисинин Чүй проспектиси менен кесилишинен баштап Рыскулов көчөсүнө чейинки тилкесине чейин башка сызык түшүрүүнү буйруп, бүгүн Бишкек асфальт сервис кош сызыктын бирөөсүн өчүрө баштады. Бул жерде эми бир гана чайнародду күнөөлөштөн алысмын, анткени биздин Дорнадзор УПМдин астында Дорнадзор бөлүмү бар да. Ошолор чайнарод болобу, ким болот, ошолордун предписаниясы менен кылынган жумуш да бул. Бул ошол капиталдык курулуш башкармалыгы менен ошол биздин жанагы Дорнадзор бөлүмүнүн мындай жумуштарынын келишпестик моменттери көп болгон болуш керек, ошон үчүн ушундай болуп атат го. Мындай көрүнүш Бишкек шаардык мэриясы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы ишти макулдашпай, пландабай жүргүзгөнүнүн жыйынтыгы. Буга чейин деле коопсуз шаар долбоорунун биринчи жана экинчи этабын ишке ашырууда бир катар көчөлөрдө жол белгилер жаңы орнотулуп, чийиндер түшүрүлө баштаган. Бирок алардын айрымдары айдоочулардын жолдо жүрүүсүн кыйындатып, көчөлөрдө узун тыгындар пайда болгон. Мунун айынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кошумча светофор коюуга аргасыз болушкан. Азыр деле коопсуз шаар долбоору боюнча кээ бир көчөлөрдө жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу эске алынбай келет. Жол чийиндери боюнча талаш жараткан маселе Бишкектеги Манас жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде да байкалат. Алсак, бул жерде атайын белги коюлганы менен жөө жүргүнчүлөр өтө турган атайын сызык чийилген эмес. Ал эми мурдагы чийин Бишкек асфальт сервис ишканасы тарабынан өчүрүлгөн. Мындан улам азыркы тапта жөө жүргүнчүлөр өтө турган атайын сызыктын жоктугу Бишкек шаарынын тургундарын өмүрүнө коркунуч жаратууда. Жөө жүргүнчүлөр өтө турган белгинин жоктугунан, чийиндин жоктугунан коркпойсуңарбы? Коркобуз, анткени бул жерден биз күнүгө Аземолго барып, балдар менен билет эткенде, бул жерден өтөрүбүздү билбейбиз да. Бул машиналар өтүп өткүзбөйт дагы оңой менен. Анан придётся аларды өткүзүп, андан кийин өзүбүз өтөбүз. Ни разметки нету, еще раньше вообще надо было туда выходить с коляской, нам неудобно. И тем более там вот нет. Потом только вот поставили вот так. И как-то неудобно проходить, и машины тоже не знают. Жол өтө турган белгини азыр мынакей өчүрүштү алар. Азыр акадагы мына Горкийде жакта уже безопасный город боюнча видео камералар коюлат. Ошого азыр булар Бишкек асфальт жетишпей атат. Ошолорду өчүрүп эметкенге бир эле машинкасы болуп атат. Ошону өчүргөнгөчү, ошону чийип эметкенге да бирөө эле болду. Ошон үчүн жетишпей, ошолорго азыр Манаса чүйдү бүтсө, тияка эме кылат. Горкий мененчи Манасаны жасайт. Алдыда коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабында Манас Бөкөнбаев, Чүй Манас, Чүй Павлов, Жибек жолу Манас, Махатма Ганди, Боталиев, Жибек жолу Курманжан Датка, Ахунбаев, Байтик Батыр, Чүй Абдрахманов, Байтик Батыр Горький, баш аягы 9 көчө кесилиштерине камералар орнотула баштайт. Мунун алкагында дагы бир катар жол чийиндер түшүрүлүп, белгилер орнотулат. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.